Салам мекендештер, армаңыздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 2030 жылга чейин миграциялык концепцияны кабыл алган. Ток этер жери мигранттарга кыйынчылыктар 2030 жылга чейин болоордон болуп келе берет. Бул боюнча ошо Вячеслав Володин, мамлекеттик думанын төрагасы дагы бир сыра оюн айтты. Андан тышкары балдарды, мигранттардын балдарын 18 жашка чыккандан кийин жана үй бүлөсүнүн өкүлдөрүн дагы аларга дагы сөзсүз түрдө налогсыз акча төлөп турууну талап кылып атат. Бул боюнча азыр кыскача айтып беребиз. Сөз баштарыңызда кичинекей жарнама, баарыбыз эле легалдашуу үчүн чек арага чыгып келебиз. Анан кийин силер муктаж болсоңуздар, көп балалуу болсоңуздар, эгерде чын эле акчаңыздар жок болсо, биз иштешип жаткан жамаат бар, бекер алып барып чыгарып келет. Телефон номерин айта кетейин: +7 900 155 55 58. Экинчи номери +7 929 630 74 65. Абубакр жана Замир деген мырзалар. Волгоградский проспектте чын эле муктаж болсоңуздар, кайрылыңыздар, диаспорадан бекер алып барып бекер чыгарып келет чек арага. Урматтуу мекендештер, жакында Вячеслав Володин, мамлекеттик думанын төрагасы, мигранттар боюнча мигранттардын балдарына дагы жана ата энесине, эгерде иштебей турган болсо, налог төлөөнү суранды. Бирок бул кыргыз жарандарга тиешеси жок жана Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрүнө да тиешеси жок. Бул тажиктерге, өзбектерге патент төлөгөн өкүлдөргө тиешеси бар. Бирок бир тиешеси бар. Бул балдар 18ге чыккандан кийин, эгерде Кыргызстандын жаран балдары 18ге чыккандан кийин же чек арадан чыгып туруп кайра өзү совершеннолетний катары бойго жеткен жигит кыз катары кайра Россия Федерациясына кирип туруп, өзү самостоятельный чет элдик жаран катары кирүү абзел болуп калды. Же болбосо ошол жерден баштап статусун ошол жерден меняйт этип, өзүнө жеке окуу болсо кайра окуп, окуунун негизинде же болбосо иштесе, работада цель въездарын өткөрүп туруп, ошолдо легалдашуусу кайра абзел болуп калды. 18 жашка чыккан балдарыңыз болсо, ошону сөзсүз түрдө эске алыңыздар. Себептеген ансыз, легалсыз болуп калат, реестрге түшүп калат. Ошонун негизинде депортация, выдворение болуп калышы мүмкүн. Ошону дагы эске алыңыздар. Анан Кудай буйруса, жакында мектепке тапшыруу боюнча, жогорку окуу жайга тапшыруу боюнча чоң жумуштарды диаспора алып баратабыз. Жакын арада силерге айтып беребиз, колледждер менен сүйлөшүп атабыз. Ошол мигранттардын балдарын 9-ду бүткөндөн кийин колледждерге тапшыртуу боюнча бул жаатында чоң жумуш Кудай буйруса алып бартабыз. Кудай буйруса баары жакшынакай болот, силерге жакында да айтабыз. Анан кийин Кыргызстанга эгерде жүк жөнөтөм деп калса, дары дармек жөнөтөм деп калса, аэропортко жалдырабай эле Осман экспресс деген оюн бар. Бир күндө Кыргызстанга 700 рубльдан баштап посылканы жөнөтөт. Волгоградский проспектте телефон мен астына жазып коем, кайрыла бериңиздер. Сак саламат болуңуздар. Көп мекендештер такси жааматында иштейт, бирок ошол таксист мекендештер башка улуттардын таксопаркында иштейт. Кыргыздардын таксопаркы бар, Азия парк деген 1% алат. Эгерде диаспоранын атынан десеңиздер, 0% менен 10 күн иштесеңиздер болот. Пробный катары андан ары улантып кете бересиздер. Озгопту, ОСАГО, путевой лист бүт документтерин бүтүрүп берет. Анан анча-мынча мекендештерге эмгек келишимин дагы бүтүрүп берет. Кайрыла бериңиздер, диаспоранын атынан десеңиздер, 0% менен иштеп көрүңүздөр. Болгону 1% акчаны дайыма күн сайын чыгарып алып турса болот. Телефон номерлери мен астына жазып коем. Бишкекте дагы бар, Москвада дагы бар.